Ассаламу алейкум, Талай Урбашевич. Ошол жанагы Акмат бей бабабыз жөнүндө сиздин көп маалыматтарыңыз бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин угушубузга караганда сарттын чоң эне менен уккан сөзүм бар. Ушул Акмат бей ушул талас өрөөнүндө мыкты датка бийлердин бири болгон деген. Андан тышкары ошол биздин Айманбет чоң атабыз ошонун биринчи жигити болгон экен. Дардан деген чоң атабыз ошо Акмат бейдин малчысы болгон экен. Бул саткын энемин айткан сөзү да мүмкүн. Ошол көп ошол учурларда көп кыйынчылыктарга душар болгондо кыргыз эли ошол Акмат бей деген бей ушул талас жергесинде көптөгөн адамдарга жардам кылып, абдан окаттуу болгон экен да. Көп адамдарга жардам кылып өзүнө элчитип кошо алып жүргөн экен ошол учурларда. Анан Акмат бей жөнүндө айтсак, бул киши ошол кыргыз элинин мыкты ошол учурдагы инсандардын бири болгон экен. Ушу чоң аталардын, чоң апалардын айтымына караганда ошол мындай патриот, кыргызмын деп ушундай кедей кембагалдарды жанына алып жүргөн, ошол кыргыздын мыкты желегин көтөргөн инсандардын бири болгон экен. Бирок ошого карабастан 29-жылдары ошол Акмат бейди баягы орустардын революциясы орногон учурда ошол немеге тарткан экен да, жоопко тартылган экен ошол учурда. Ошоңойдон ошол киши ошол Сибирге айдалып кеткен дейт. Ошоңойдон ал кишиден мындай архивтерди казып иштеген киши болгон жок, бирок ошол киши ошол Сибирге кеткен бойдон келген жок да, ошол жактан каза болгон деген кептер айтылат да ошо Акмат бей жөнүндө. Бирок биздин чоң аталардын, чоң апалардын айтканына караганда абдан мыкты өзүнүн ошол мыкты, азыркы тил менен айтканда мыкты жетекчи болгон сыяктуу айтышат да. Ушундай ошол кыргыздын бир уч болсо да ошолорду бөлбөй, жарбай, урууга бөлбөй, баардыгын өзү менен кошо алып жүрүп, ошол талас жергесине жайгашып калган экен ошол учурда. Жакшы, анан ошол Саткын апа кайсыл жылдары айтып берди эле ошол Талай эке? Саткын апа ошол айткан учурларда мен ошондо студент болчумун. Ошондо бир 89-жылдары ошол биз Саткын апа менен коңшу турчук. Ошол учурларда ал киши үйгө келип кетип турган учурлар болчу. 89-жылдары. Анан ошол жерде ошол сөзү менин кулагымда калыптыр да. Ошол Акмат бей деген ошол талас жергесинде мыкты бийлердин бири болгон, Айманбет сенин чоң атаң жигити болгон, Дардан малчысы болгон деп ушинтип ошонун өз өзүнүн камында ушу сөзү. Ушу кече биз дагы маалымат тартып атканда дагы бир аксакал аратылар айтты. Ошо Айманбет бабабыз ошол жылына ошо 40 000 кою болгон экен. Анан ошол 3 000ден ашуун койду наманганга барып сатып, ошол баягы ишеничтүү адамдардан болгон экен да. Ошол боюнча да маалыматтарыңыз барбы? Ал боюнча менде маалымат жок, бирок Айманбет чоң атабыз жөнүндө айта турган болсок, ошо Акмат бейдин жигити болуп, ушул жанагы карым катнаш тириликтердин баардыгын жана чоң апалардын айтымына караганда ошол жүргүзчү экен да. Мындайча айтканда саясатын ошол киши жүргүзчү экен. Биздин да чоң атабыз, ошол Айманбет чоң атабыз ошол 35-жылы ошо кулакка тартылып, 45-жылы келген экен да. Ошол чогуу жанында жүргөн деп. Оң колу болгон экен да. Оң колу болгон да, ошо Акмат бейдин оң колу болгон экен деп айтат да аксакалдар. Эми бизде андай материал жок. Анан ошол тиги Айманбеттин атасы Станбек деген болгон экен да. Станбек датка деп биз өзү неме аксы Алабойко тараптан алып келген экенбиз таласка багыш курулар. Анан Айманбеттин атасы Станбек деген ушу датка болгон экен ушул Талас областында. Жанагы ушул жакта айтылат да, ошо аксакалдардын айтымына караганда биз ошол аксы тараптан алып келген экенбиз. 3 ата эле ушул жакта болуп калыптыр. 3 ата жашап туруп да, ошондо Урбаш, Айманбет, ошол Станбек
Исламбек деген ушул датка болуп, ушул 6 жыл ушул ала бука акчада датка болуп, анан орустардын немесине каршы чыгып неме өтүп кеткен экен да, тиги Афганистанга өтүп кеткен экен.